Bismillahirrahmanirrahim. Көп жыл болды қарыздан шыға албай атам. Бұл жашоодо өз ордуму таба албай атам. Кыйналдым. Истигфар көп айтып жардам жоқ. Дуа кылып коюңузчу суранам. Сиздер аркылуу Алла мени кечирсин. Иним ишим оңолор. Не туган? Үмітсіз шайтандан. Сізден бізден адамдан өте көп қиналшылығынан. Бұл дүние машақаттың дүниесі. Бірақ сіз Алладан үмітсіз болуң. 5 уақыт намазға бекем болуң. Мына бірінші сап сіздікі. Құптандан кейін ұқтаңыз тезірек. Бағымдақта ерте тұрың. Ерте менен береке бардық ерте менен. Денсаулығыңызға, ырысқыңызға, үй бүлөңүзгө, илимиңизге, Куран, зикириңизге бардығына береке ертемен. Бағымдатта тұрыңыз, үш іштерді қылыңыз. Жакшака жерде қолыңыздан қанша күч келет, иншалла Алладан да сұрағанша. Сахабалар бір кийимменен жашаган. Ертеменisi кечкиси жок эле. Газатка чыкканда бирден курма берет эле, бир күнгө бир курма. Финиктен бирди. Анан кийин ошондо сурашканда, бир курма эмне болсун, ашказанга жетеби, жетпейби, кекиртектин жарымына калып кетеби? Анан кийин алар айтат, бир курманын кадырын бир курма таппай калганда билдик дейт. Ол көп ишти кылчу экен дейт бир курмачы. Сөөктөрдү шимип, ошондо да бир үчүн келди дейт. Вообще бир курма дагы жок дейт. Баягы сөөктөр бар эле го, ошону алдап шимип. Адамдын ачка болгондо ашказандар жармашып калат. Ошон үчүн мурунку заманда таш байлачу экен ичине. Азыр биз чыгып алган ичибизди киргизе албай кыйналып атабыз. Мурункулар ичине кирип кеткенди чыгара албай, ал жакта жармашып калса жаман экен да. Ошон таш пайгамбарыбыз 2 таш пайлаган. Жалбырак жеген күндөрү өткөн. Biz аны окумайынчачы, мына жер бизге мына окшогондор бизди кыйнай берет да. Буну чипуга барды. Үмүтсүз болбоң, бисмилла дең. Кудай кааласа иншалла Алла сизди жакшы көрөт, өзүнө жакындатайын деп атат. Просто мурунку күнөөлөргө тооба кылың. Жалган сүйлөгөнүңүзгө тооба, жаман жүргөнүңүзгө тооба, бирөөнү алдаганыңызга тооба. Бүттү дең ал. Намаз окубай жүргөнгө тооба. Ошон иншалла намазды баштаң, зикир дуаны баштаң. Бисмилла деп менетти баштаң, жалат болбоң. Бардык иншалла таалам жашоодо орунду берет Алла таалам иншалла. Бисмилла. Устаз сапарда жолдо жүргөн айдоочуларга жакшы кеп кеңеш айтып коюңузчу. Азыркы учурларда автокырсык көп болууда. Жаш наристелер каза болуп жатат. Дагы байкашымча жалаң кыргыздар кырсыктап жатат. Аз эле элибиз кырылып бүтмөй болду. Astagfirullah. Тура айтат. Бүгүнкү мен жаназа окуганымдагы кырс авто экен да. Авариядан экен. Тугандар, ушуну баарыбыз да айтайлы. Өзүбүз дагы чында эле мына эме ал. МВДнын статистикасы менен караганда ал атамекенди согуштан да көп кырылып калган окшойбуз. Даже согуштанча болбойт экен. Анча болгон эмес экен. Бир өлгөндө 4-5тен өлүп калды. Чоң трассаларда уктап калып, өтө катуу айдап келип, чарчап калып. Биздин баягы жолдорубуз Кудай кааласа иншалла келечекте односторонний жолдор болор буюрсачы. Чоң, кенен, аз буйтайын деп, мындай кылып тез өтүп кетейин деп, анан көртүргилик деп, акчанын аркасына аркытып уктабай кайра обратный айдап, мына окшогондордун бардыгы да. Алла таалам акыл берген, дүйнөгө жан талашпай, спокойно. 6 саат айдаңыз, уктаңыз. Шашылбай эле барайлы. 120 болуптур. 140 менен. Карачымды чында ойладым. Вообще эле эң немеси ушу наристелер да, наристелер. Алла. Анан ошо шопур, билбейм, клиенттер салып алып каяка учат дейм да.
Bir can amanat da, can amanat. Kıyamet günü жооп берет буга. Kança invalid болуп атат, kança материалдык чыгым болуп атат. Буну айта берсек бүтпөйт. Өткөндө деле ошондой эмелер келишкен эле. Гайда иштегендер келди эле. Кайрылып жасадык эле го жерден. Ошондой эле. Тугандар баарыбыз айтайлы, ошо интернет десе аябай неме кыласыңар беле, активный беле. Бөлүшүп тияка бир баракат. Мынага айтайлы, мынага. Токтотойлу чайнана, кой деп, бирибизди айтып берем да. Еним, агам, досум, кой деп. Аллахым барзо товфик берсин. Бирок баарыбыз Кудай кааласачы, ушу пикир менен айта баштасак, урматтуу бир туугандарым, урматтуу кыргыз элим. Акырмат, иншалла Кудай кааласа, жаштарыбызга деле, өзүбүзгө деле эстеп калабыз. Мен деле кат кайнап калышым мүмкүн. Сиз эстетип койдуңуз. Алла разы болсун, рахмат. Карачы, мен шашып бараткан экен, эстетип койдум, молодец. Суроо. 2-3 ай жашап, мен сени сүйө албайт экенмин. Ата-энем турмушка мажбурлап берген деп үй бүлөнү бузган аялды эмне кылыш керек? Негизи Кыргызстанда үй бүлө институту бузулуп баратат. Элдер иллюзия менен жашап калды. Устаз, ушул темада да көп баян кылыңызчы, рахмат. Биз бүгүн динге убакыт берейин десе, бербейбиз. Берсек, мынанча мизил беребиз. Дүнүйө десе мынанча беребиз, акырында натыйжа чыкпай калган кесепетте арызданабыз. Мынакей, тойлор өттү. Чындап айтат, туура айтат. Мына үй бүлө институту бүгүн талканып аткан. Өзгөчө келиндерге зулумдук ашак болуп кетти вообще. Ушундай кабарларды угуп, тилимен кээде сөз чыкпай калат. Бири-бирине айтып отурсачы. Эркеги деле бузулган, аял деле бузулган. Бири-биринен калышпайт. Не дейбиз анан, не дейбиз? Алла сага ак никеде, ак нике менен татынакай аял берсе, ошо ак никеде татынакай күйөө берсе, башка менен арам. Буну баардык динсиздикте шайтанчы оңой эле азгырат да. Намаз окубасаң. Тияк тим lazımlar ар кимдин чөнтөгүнө телефонду берип койду. Бул өлтүрдү, вообще өлтүрдү бул телефон. Пайдасы жок дебейм, бар. Бирок зыяны көп анык да. Канча үй бүлөнү талкалады ушу телефончу. Шайтандын куралы бул, инструмент, сатаны бекер айткан эмесмин. Ошон үчүн пайдалана турган нерсени алып эле кайра токтотуш керек мунучу. Аркасына келип кетип, өмүр ушу менен текке кетип атат. Канча жалкоо болдук, канча ден соолук кетти, канча пейил өзгөрдү, канча маданиятсыз болуп калдык, канча күнөөгө батып атабыз. Эсеби жок, эсеби жок. Атеист, кафыр достор же тааныштар менен кандай мамиледе болуш керек? Жумушта же окууда аралыкты кандай сакташ керек? Ковидтеги аралык эмес эми. Аралык 1,5 метрдей басып жүрүш керек, андай эмес. Тамаша го, бирок мындай атеист болсо да жакшы мамиле кыла беребиз. Динде мажбурлук жок. Мажбурлаган ал дин эмес. İman keltire majburluk. Poptur iman keltire. İman emez al. Al iman emez de. İman adamın özünün erkinen bulur. La ikraha fid din. Dinde majburluğu yok dedi. Qoqsa ateist bolsana majburlu İslam yok. Aga жақсы мамиле кыл, пайгамбар жақсы мамиле кылган. Динге жакшынакай даават берип, жакшы кулк мүнөз менен кайрымдуулук кылып, акырын чакыр, айт жеткир, дуа кыл. Gelip kalsa, nur üstüne nur, bolbosa senin boynunda milletin atkarıldı. Albatta bura buga çınçıl mamle bunu aldava. Senin payda jetsin. Meçitte telefonda başka nerseleri körüge bolo. Subhanallah. Vapşe meçitte telefon görüp olmaydı. Kur'an ne de meçitte yok bolup kalsa bir yerde karap koyayım desen, bir masaya böyle öyle abi. Yok meçitte vapşe telefonda çok başka. Kıyamda termelip turgan mümkün mü? Yok. Düşünüyoruzlara soralım.
термелимди окуганчы кыянда. Алымдарыбыз айтышат, бул жөөттөргө кичине окшошот. Жөөттөр термелет да. Ошондой окуп атат. Ошон үчүн бизде термелүү жок жакшы. Бул мечитте балдарды көп алып келет. Ал жакшы. Бирок намаздын убагында аралап кейде саждада тебелеп кетет. Ушуну так жеткирип коюңузду суранам. Көбүнө айтсам, дайыны жок. Бидатка кирбечи деп кайра урушат. Рахмат. Жотугамдай. Мечитке балдарды алып келиш керек. Бирок зара кылып койбой турган, өз акыл эсин кармаган бала болсо жакшы, мечиттин чөйрөсү. Бирок түшүндүрүңүз да, бирде отур деп. Эгерде тополоң болсо, адамдардын намазына сиз тоскоолдук кыласыз, ошого күнөө аласыз. Андай шок балдарды сиз жанында туруңуз, мечиттин чөйрөсүндө буну көрсүн, проблема жок, жаныңызда кармаңыз. Экинчиси, кичине акылы тайган балдарды алып келбеш керек. Ал булгап койсо мынады каяктан могу килемди каяктан алып чыгасың? Кантип намаз окуйбуз? Мисалы да. Ошон үчүн бирок балдарды дагы көндүрүш керек, бирок адеп үйрөтүңүз. Адам намаз окуп атканда алдынан жүгүрүп өтпө балам. Чекеде отуруп тур. Сен дагы мен кандай кылсам ошондой кыл деп. Мейли сиз алдыга өтүп албай, аркада отуруп, мындай чекеде окуңуз, жаныңызга балаңызды коюп алыңыз. Балдарды мечиттен таптакыр алып келбей койбош керек. Азыртан кичине көнсүн. Мечит ушу экен, мечитке келиш керек экен, мусулман келет экен, мечитке оң бут менен кирет экен, сол бут менен чыгат экен, саптарда ушундай турат экен, чогуу мындай болот экен. Бул деле жакшы тарбия бул. Бирок азыркы сөз мына кишинин айтып атканы, мына суроо берип атканы орунду да. Намаз сажда кылып атсаң үстүнөн секирип өтүп кетсе, андай болбойт, андай болбош. Мен азыркы учурда ороном, бирок жолукту чечсем деген ой өтө көп келет. Жолукка келгениме 1 жылдан ашты. Ошондон бери эле чечким келип, оронбой эле койбопмун деп ойлоно берем. Ар жолук салып жатканда көңүлүм каалабай, салынгым келбей салынам. YouTube'дан жолук тууралуу чыгарылыштарды угуп чыктым. Баары бир көңүлүмдөгү жолукту чечүү жөнүндө оюм кетпей жатат. Сиз аузу биллахи минаш шайтанир рajim деп көп айтыңыз. 100дөн, 200дөн айтыңыз. Ана мына арам ой жоголот. Бул шайтандан да. Бардыгы шайтандан. Адамга көз тийгенби, же болбосо жин киргенби кантип билсе болот? Сөзүнөн билсе болот. Өңүнөн деле, мамилесинен деле билсе болот. Жин кирген, көз тийген болсо, башка чара кылып болот сөзүндө деле. 3 жумалык боюнда түссө, нифаска киреби же оору кангабы намаз окуйт. Нифас мындай. Бала төрөлгөндөн кийин түйүлдүк толук болгон, түйүлгөн. Төрөлгөндөн кийин аркасынан келген канды, баланын аркасынан келген канды. Төрөлгөндөн кийин болгон. Аазына тазалыгында эч кандай убакыт жок. Көбү 40 күнгө чейин болот. Ага чейин да токтоп калса, андан кийин уже гусул алып намазды баштай берет. Башка улутка турмушка чыкса, ал мусулман динин кабыл алып, бирок азыр амал кылбаса, эмне кылса болот? Амал кылбаса ажырашкан жакшыбы? Жок, мусулман исламды кабыл алып мусулман болгон болсо, амал кыла элекпи? Эчтеке эмес. Аны амалга алып келгенге мээнет кылыш керек. Амал жөндөн эмес да. Буга да мээнет керек, кадимкиден мээнет керек. Адамга подход кылыш керек, дуа кылыш керек, чай алып келиш керек, жакшы сөз сүйлөш керек. Учурда жакшы дааватты бериш керек, көңүлүн көтөрүш керек. Барып мээнет да бул. Бир тууган мусулман намаз окубаган, бирок динге ишенген, орозо кармайт, туура жашагана аракет, бирок өлгөндөн кийин мусулман болуп тирилеп, иншалла, ыйманы Аллага ширк эле кылбаса, Кудай кааласа мусулман болуп тирилет. Суроо мындай, 4 жыл мурда кызмат кылып жүргөндө соттолгон адам качканга аракет жасады эле. Токтотуп калуу үчүн биринчи окту асманга аткам. Токтобосо жанын алууга туура келмек. Устав боюнча
Эгерде мен жанын алсам, менден аркы дүйнөдө кандай сурак болмок? Чоң рахмат. Аллах. Чегарада болгон учурларда, чегаранын өзү мыйзамы бар, коопсуздугу бар. Өзү туура айтасыз, предупреждение болот. Токтол. Болбой эле кол салып жүз келтип, ар кандай болуп кетиши мүмкүн. Путка тасып же башка. Иншалла Кудай кааласа, сизден кеткен жок, андан кеткенине жооп бербейсиз кыямат. Аллах. Сизге суроо, мени кайрылып жатам. Азыр кээ бир адамдар юрист кесибин арам деп айтышып жүрүшөт. Ушул маселеге карата сиздин оюңузду жана түшүндүрмөңүздү билип алсам болобу? Жок, эмнеге арам? Кайсы нерсе адамга пайдалуу болсо, ал кесип арам эмес. Карап тургула. Сыйкырды үйрөнгөн бул арам. Хорошо? Юридикалык кесип адамдын укугун коргоо боюнча да. Юристтер менен деле көп кеңешип калам, мен өзү юрист эмесмин. Бирок адамдын укугун коргоо, адамдын мүлкүн коргоо, сактоо, мына ушул мыйзамдын негизинде да. Анча-мынча туш келбеген жери болсо шариатка ылайыктап көрүн, конкретно ошол мыйзамды айтайын. Шариатка туура келеби, келбейби, аны мен айтайын. Себеп дегенде бардыгы эле общий эле болбойт деп койгон туура эмес. Наоборот, адам укугун дагы бул жерде алхамдулилlah мүлктүн да укугу жана башка немелер айтылат. Жакшы эле, пайдалуу да. Пайдалуу. Эки илим фарыздын деңгээлинде. Калгандары фарзы кифаянын деңгээлинде. Бул мындай. Дин илими менен тип илими, медицина илими. Чүтү бул эң жогорку илимдер ушу. Себеп дин илими руханият боюнча, жан дүйнө боюнча, медицина илими дене боюнча, чачтан тырнакка чейин. Ушул оорубасын, ооруса сакайтыш керек, кандай караш керек. Тияк ички дүйнөсүн, то есть баягы орган ички кысас бар муун мүчөлөрүнчү. Анан кийин калган мынакей свет илими, адамда болбосо каяктан болот экен? О мечитти карачы кандай кол, кайсы кол менен жасаган. Адамдын колу гүл дейт. Мо килем жасагандар кимдер? Мо стол жасаган, микрофон жасаган рахмат дейт. Туурабы? Бардыгы да. Сантехник болобу, плотник болобу, электрик болобу, кесипкөйлүк илим, таксовать этип атат. Алла ыраазы болсун. Тачка түрткөн уят эмес да. Уят билесизби? Тилемчилик кылган уят, уурулук кылган уят, бирөөнүн акчасын санаган уят. Тачка түртүп, отун көтөрүп жүрсөң дагы алхамдулилlah пешенетер, адал акча. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан сыймыкта. Абу Хурайра разияллаху анху губернатор болуп туруп, отун бар го, отун. Бир боо отунду белине көтөрүп алып, чоң жолдо көтөрүп жүрөт экен. Качкыла, амириңер келет, качкыла деп. Анан кийин айтат, сизди ушунча чоң кызматта туруп, кайра эле ушу кара жумушту кылып атасыз. Десе ал айтат, бул кара жумушту кызматка чейин деле кылчу элем. Эмне үчүн таштайын дейт? Адал оокатым дейт. Бирөөнүн жүгүн көтөргөн, бирөө отун эме болгон. Ал эч кандай ардана турган жумуш эмес. Идиш аяңызды жууп берейин, акчаны төлөм. Шыпырып берейин, эчтеке эмес бул ардана турган. Мамыздана турган. Мына тилемчилик, уурулук, аферистик, мына бирөөнүн акчасын санаган, несі бар, несі жоқ. Кеп неден чыгып кетти, кайтып калдым мен. Юрист кесиптик деп атпайбы? Ошон үчүн иншалла жок андай эмес. Арам эмес. Албетте кайсы эгерде кээ бир жерлерди карап айтыңыз да. Анча-мынча жерлерде себеп дегенде адамдын мыйзамы да бул делечи. Ал юридический жакта бардыгын да айтып берет. Кээ бир жери шариатка анык, шариаттын арам дегенин адал деп атса, адалын арам деп атса, мына ошол жерин сиз эгерде таап берсеңиз, анда мен айтайын. Анан жалпысынан эле, ойму бул укук коргоо, адамдын акысын сактоо, ошо багытталышкан. Мен бир балага карызга акча бергенмин декабрь айында. Бересин, мен иш баштаймын деп. Азырга чейин бере элек, шарты бар.
машинасы бар, такси кылып иштейт. Машинамды сатып эле беремин деген болчу. Эми машинасын саткысы келбей калды. Сатпайм деп. Болгондо беремин, күт деп. Мен товар алышым керек болуп жатат, ишиме башка акчам жок, кредит алып болсо дагы бер десем кандай болот? Жок, сиз кредит алып берсеңиз дагы аны айтпай эле коюңуз сиз. Акчаны доолаганга толук акыңыз бар. Кандай кылып берет, ал өзүнүн иши. Машинасын сатып береби, башкасын кылып береби? Бирок сиз кредит алып болсо дагы бер десеңиз, анда болбой калат. Сизден сунуш керек. Багымдап намазымды окуймун. Азыркы учурда аялым ажырашам деп атат. Ортодо балдар бар, себепсиз үйдөн кетип калды. Жообун берелекмин. Мага туура жол көрсөтүңүзчү. Сабыр кылың, кичпейли. Ол кечирим сурап кой. Аял кишини эки сөз менен алдап коюп албаса өрүндө. Тирешип отурасызбы? Ылдый да болду. Бeni кур намыз деп отура бербей, менен катын менен ката кетип калды. Борот экен да, адамда жүрө коет. Бир жаштакка көйнөт алып келсең, иш бүттү. Мен жолдошум менен ажырашып кеткениме 3 жыл болду. Азыркы учурда Москвадамын. Bir бала менен нике окутуп жашап алдым. Ал бала Кыргызстанга барып үйлөнөт. Мен баарына макул болуп нике окуттук, эч нерсе болбойлу. Ата-энеңиз менен кеңешип көрүңүз. Анан кийин бирден бир турмушка чыгып башка тийип атканда аял киши эске алыш керек. Талак бергенден кийин анан эсептелет 3 ай. 3 менструационный период күтүш керек. Ага чейин нике кылса нике өтпөйт. Жараксыз нике фасид деп коет. Андан кийин 3 айдан кийин эгерде боюнда болбосо ата-эне менен кеңешип башка турмушка чыгып имандуу балага чыгыңыз. Аллага жана пайгамбарларга жаман ой, сөгүнүү адамдын оюна келсе, динден чыгабы? Ой сөгүнүү дейби? Ой сөгүнүү. Жаман ой келсе динден чыкпайт. Жаман сөз айтып алса динден чыгат. Айтса. Bir aram oy geldi Allah tuğralı, Peygamber tuğralı. Auzubillahiminashaytanirracim dep getiriyorum. Oşonu aytpay koygonunuz. Alhamdulillah. Tilden çıkarbasanız bile oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabalar şuntu aytkan. Ya Resulullah keyde uşunday jaman oy gelet. Oşonu tilge aytkandan görüp örttönüp ketkenin, kesilip maydalanıp ketkenin oşo jakşıraak. Ema şirk boyunca söz getirdi. Bayağı oşonu uşunda jaman oy gelip keteti. Peygamberimiz aytат. Ушундай жаман ой келип, ошону айткандан көрө ушундай талканып кеткенин жакшы эле дегениң, ушун имандын өзү деген. Ошон үчүн мээге келгенден ага кыжалат болбол. Мага тил менен айтпаң. Аузубиллахиминашайтанирражим деп ушуну иншалла жең. Кайра дарат алып келиң, намаз окуң, Алладан сураң, я Алла, ошо арам оюм мени басып калды го. Ушуну сенен башка эч ким кетире албайт деп. Кайра сурай берип, Алла кетирип сага. Вакыт барбы? Окуп коемун. Истихара намазынан кийин түшүнө жашыл бакча гүлдөр кирсе эмне билдирет? Түстөр менен байлап коюш керек дегенди укканмын. Бирок жашыл түс эмнени билдиришин билбейт экен. Жашыл түс жакшы түс. Жакшылыктын белгиси. Көп жылдык каза намаздарда 4-чү рекетте, 4 рекетте 2 зам суро кошулабы, же 4-өндө? Жок, угуп алыңыздар. 40 жыл мурда каза болсо дагы, каза кандай каза болду? Кудум ошондой окулду. 40 жыл мурда пешимди окубай калдыңыз. 4 рекет пешим. Пешим өзү кандай? 1-2 рекетте зам сүрөсү бар. 3-4-дө зам сүрөсү жок. Азыр да окусаңыз, кудум ушундай окуйсуз. 1-2 рекетинде фарызды окуп атканыңызда Фатихадан кийин зам сүрө кошосуз, 3-4-дө кошпойсуз. Чүнкү кандай болсо ошондой. Албетте, эгерде сапарда каза болгон болсо, анда 2ден окуйсуз. Чүнкү сапарда мусафир элеңиз. Ошондо окубай калдыңыз. Ошонун казасы 2 рекет. Үйдөгүлөрдүн бардыгы 4тө. Пешим асыр куптан.
Бағымдат пен шап, аны 2, бұл жашам 3-те оқиды. Allah. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina warzuqna. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi.